Қазақстан блокчейн технологиясына негизделген санариптик кыймылсыз мүлк рыногун ишке киргизди. Пилоттук долбоорду өлкөнүн улуттук банкы киргизүүдө. Апартчейн платформасында кыймылсыз мүлк блокчейн аркылуу сатыла баштады. Бир токен 1 чарчы метрге барабар. Санариптик аянтча улуттук банктын атайын жөнгө салуучу режиминин алкагында иштейт. Адистердин айтымында коммерциялык кыймылсыз мүлк токенизациялоону ишке киргизүү, инвестиция тартуу жана каржы салуу куралдарын кеңейтүү үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Безопасные транзакции. Наша платформа, она основана на базе блокчейн, то есть полностью все... Биздин платформа блокчейнге негизделген. Демек бардык маалымат базасы, бардык аракеттердин тизмеги ушул тармактын ичинде көзөмөлдөнөт. Ага ылайык платформада өтүп жаткан бардык процесстер смарт келишимдердин эсебинен жүргүзүлөт. Биз тынымсыз тест жүргүзүп, системанын коопсуздугун текшеребиз. Платформанын өзү ал кошулган эл аралык Solana тармагында текшерип турабыз. Ал эл аралык блокчейн коомчулугунун абройлуу катышуучуларынын бири. Solana это, то есть международный участник блокчейн сообщества.